Күнөөлөрдү жок кыла турган истигфарларды айтыңызчы. Окуюн, күнөөлөр жок болсун, сураныч сизден. Эми истигфар эң кыскасы астагфируллаха ва атубу илейх. Мынакей туугандар. Астагфируллаха ва атубу илейх. Эң кыска. Я Алла, мен сенен кечирим сураймын, жана тооба кылам. Же болбосо роббигфирли ва туб алейя. Өтө кыска булар. Буну 100 жолу жөн айтып койсоңуз болот, тез элечи. Истигфардын түрлөрү көп. Астагфируллах ла иляха илля хуал хайюл кайюм ва атубу илейх. Мындай деле кылсаңыз болот, астагфир. Же болбосо саййидул истигфар. Истигфарлардын эң мырзасы, королу. Андай дагы бар. Аллахумма анта робби, ла иляха илля анта халактани, ва ана абдук, ва ана ала ахдик ва ва'дик мастатa'ту, ауду бика мин шарри ма санa'ту, абу лака би ни'матика алейя, абу лака би дамби, фагфирли фа иннаху ла ягфиру дунуба илля анта деген истигфар бар. Пайгамбарыбыз буну саар, кеч окуйт эле. Бул истигфарлардын королу. Саййидул истигфар. Иннаху ла ягфиру дунуба илля анта. Игфирли фа иннаху ла ягфиру дунуба илля анта. Бирок эми истигфар кылганда эстегенде күнөөлөрдү эстеп туруп истигфар кылыш керек. Ошондо таасири тиет. Алла Таалага айтыш керек. Аллага эки нерсе жагат. Алланы уллаган, айыбыңды, кемчилдигиңди, алсыздыгыңды, күнөөлөрүңдү айткан. Аны бендеге айтпайлы кой. Аллага айтыңыз.